Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр. Биз Вена шаарынын Зигмунд Фрейд белгилүү психолог Зигмунд Фрейд музейине келдик. Азыр ушака киребиз. Бул Зигмунд Фрейд дүйнө жүзүнө белгилүү психолог, эң белгилүү психологдордун бири. Мисалы мына анын китептери. Азыр бул жерден кыскача эле эфир болот. Ошон үчүн бир сыйра көрсөтүп кетейин. Мен өзүм Вена шаарына азыр келдик. Негизгиси мисалы мына менин түшүндүгүмдө монтип жаткырып алып дарылаган бул жерде мына природа менен дарылаган жаныбарлар, мисалы табигат. Мунун эмгектери ушунчалык көп, айта берсе сөз түгөнбөйт. Адамдарды мына кушеткага жаткырып алып дарылаган. Мына бул жерде уже сууга салып алып дарылаган, ваннага салып дарылаган ушундай да методика бар. Бул мисалы мына не деп коет, чаянмы деп коебу. Бул адамдын ичиндеги уже жаман нерселер чыгып атат мисалы. Ушундай да методика бар. Адамды ваннага салып алып туруп атайын көнүгүүлөр менен дарылай турган методикасы экен. Бул жерде жанагы азыр мода болуп атпайбы, жана мыкка тургузуп дарылаган. Бул жерде мыкка жаткырып алып дарылап атат мисалы. Жана айнекке жаткырып алып дарылагандар бар деп угуп жүрөм мисалы. Ошондой бир метод окшойт бул. Жаткырып алып мына. Азыр бизде жана мыкка тургузуп дарылап атпайбы? Бул жерде уже сүйлөшүү окшойт. Мен эми англисче билбейм, ошон үчүн мен өзүм түшүнгөнүн айтып коеюн. Бул жерде деле ошондой. Мунун бир канча эмелер бар, методдор бар. Бир канча эмгектер бар. Бул белгилүү психолог. Музейге кирүү 14 евро экен. Азыр музейге киребиз. Урматтуу достор, мен силерге дагы бир айтып коеюн. Мен өзүм магистра Арабаевди өткөм, бакалаврды. Анан азыр магистрди уже 2-чи курс быйыл бүтөм. Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетте окуп атам. Азыр биз Ош мамлекеттик университеттин атынан Венгрия Будапештке илим тажрыйбалар менен бөлүшүп, жана бул жактан жаңы илим билимдерди алып окууга келгенбиз. Азыр ошол жакта окуп атабыз. Анан бүгүн атайын ушул Европага келгенден кийин бул Зигмунд Фрейдтин музейине келип кетпесек болбойт. Биз ошон үчүн атайын келдик бул жерден. Азыр мен сиздер менен ошону тааныштырып жүрөм. Эфир кыскача болот.
жерде Зигмунд Фрейд немелери. Муну бир убакта эмгектердин баарын өрттөп иштешип, муну бүткүл дүйнөлүк психологдор чогулуп, мен билишиме караганда мунун эмгектерин сатып алышкан, өрттөтпөй коюшкан. Бул жерде жанагы не деп койчу эле, күскү терапия. Азыр биздин психологдор көбү колдонуп жүрүшөт. Келип өзүнүн күскүдөн карап, самооценканы көтөрө турган. Менин түшүнүгүм да ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, сөздүн кыскасы ушундай. Эми биякта комнаталар көп экен. Мына могул жерде өзгөчө бир чоң магнит жатат. Бул жакта магнит жатат. Бул жакта өтө чоң тереңдик магнит жатат мисалы. Эми психология аябай чексиз илим бул. Психология ушунчалык чексиз илим, ушуну бир эле нерсе менен токтолуп калбайт. Бул Зигмунд Фрейдтен башка дагы дүйнө жүзүгө аты чыккан көптөгөн психологдор бар. Бирок ошонун ичинен бул Зигмунд Фрейд өтө дүйнө жүзүндө методикалары өтө көп колдонулуучу психологдордун бири деп айтышат эксперттер. Азыр ошол Вена шаарында, Австрия шаарындагы Зигмунд Фрейдтин музейинде жүрөбүз. Биякта жол жок окшойт. Урматтуу достор, ушундай Европадан бул Вена шаары, Австрия. Ошол жерде сиздерге мен кыскача биздин ушул программага Зигмунд Фрейдтин эмгектери менен таанышып кетүүдө каралган. Азыр ошол нерсе боюнча мен өзүмдүн группа менен тереңирээк сабак болот. А мен сиздер менен ушуну кыскача бөлүшүп коеюн деп чечтим. Азыр биз өзүбүз сабагыбызды улайбыз. Саламатта туруңуздар, барыңыздар.